Салам достор, кандайсыңар? Жакшы жүрөсүңөрбү, борбойсуздар, кабай? Мен силерге азыр акчасы чыгып аткан бир Telegram бот жөнүндө маалымат берип кетмекчимин. Бул ботто Gmail почта жасап сатсаңар болот экен да. Бир почтаны 6 рубльга сатат экенсиңер. Ал үчүн биз описаниядагы же болбосо комментарийге калтырып коем. Ссылка, ошо ссылканы басканда эле ушундай Телеграмга кирет. Телеграмга киргенден кийин стартты басабыз. Андан соң биз зарегистрировать новый аккаунт дегенди басабыз. Ушул жерге бизге аккаунт берип атат. Мына аккаунтту биз түзүшүбүз керек. Паролду ушундай коюшубуз керек, имя, фамилия, анан эмейлду дагы мындай кылып коюшубуз керек да. Ал үчүн биз ушуну ушул жерден экинчи окно аркылуу түзсөк деле болот, либо жазып алсаңар деле болот. Кошумча ручка бара калыпчы. Ушул аккаунтту биз создавать этишибиз керек. Александра Иканова деген. Ал үчүн биз gmail.com почтага киребиз. Мына телефондо gmail деген М деген жазуу бар, башкача айтканда. Почтанын эмблемасы бар. Сүрөткө киребиз дагы, ушул жерден создать аккаунт деген басабыз. Или добавить аккаунт деген турат. Ушуну басып туруп, биз Google дегенди тандайбыз. Google'ду тандап, уже мен унутуп калдым аты жөнүн. Мейли, күтөбүз достор. Ушул жерге бизге берилип аткан адамга почта ачышыбыз керек. Мына создать аккаунт деген басабыз. Для себя. Имя, фамилия дегенге карайбыз. Имя Александра Иканова. Александра Иканова деп жазабыз. Александра Иканова. Далее кнопкасын басабыз. День рождения. День рождения кандай коюш керек? Каалагандай кое берет окшойбуз, менимче. Биринчи февраль. Куттуктайм достор. Мына ушинтип февралда келип калды. 1990 деп кое берейинчи. Александра Иканова демек женский болуш керек. Так, далее кнопкасын басабыз дагы. Создать собственный адрес дегенди басып туруп, биз бул жерге берилип аткан, заданияда берилип аткан почтаны жазышыбыз керек. Александра 17 Иканова дегенди коюшубуз керек экен. Жерге жазабыз. Кандай сы болуш керек? Олег К экен. Александра 17 Иканова. Текшеребиз. Иканова. gmail.com. Так, gmail.com. Мынакей ушундай почта болуш керек эле. Далее кнопкасын басабыз. Имя латинской буква или цифра дейт. Биз чоң А кылыш керек. Александра 17 Иканова. Александра 17 Иканова. Туура эле кылдык. Мына gmail.com буякта жазылып турат. Муну өчүрүп эле коелу. Мынакей. Достор, туура кетти. Эми биз пароль Z Q чоң тамга экен экөө тең. Чоңун чоңдой, кичинесин кичинедей адаштырбай коюш керек. U2A Z79 кичинекей К. Z79 К. 79 К. Туура болду достор. Далее кнопкасын басабыз. Бул жерге номер телефонубузду жазып тура беребиз.
73 26 12 90. Дали бул телефонубузду азыр өчүрөбүз. Ойлонбостон эле дали кнопкасын басабыз дагы. Принимаю деген басабыз. Аягына чейин бул почтабызды ачышыбыз керек. Мынакей достор, загрузка болуп атат. Демек, почта ачылып атат. Эми биз азыр почта ачылгандан кийин телеграмга киребиз кайрадан. Болду. Бул жакта ишибиз бүттү достор. Эми телеграмга киребиз дагы. Готово деген кнопканы басабыз. Готово. Түнкү 12 болуп, бир аз интернет алмашуу жүрүп жатат. Верный пароль койдуңарбы? Эгер ооба десеңер, анда ооба деген басабыз дагы. Телефон биз жайгаштырдык, ошон үчүн мына удалите телефон деген басабыз. Ссылка берилет, ушуну ачабыз, открыть кылып. Открыть кылып ачабыз дагы. Бул жердеги мен өзүмдүн почтам чыгып калып атат, ошондуктан азыркы ачылган почтага алмаштырып киребиз. Александра Иканова дегенге. Александра Иканова. gmail.com. Паролун дагы жазышыбыз керек. Туура. Азыр паролду көчүрүп жазайын. Мынакей паролду да жазып алдым. Дали кнопкасын басабыз. Ушу жерге азыр биз телефон номер жазбадыкпы, ошол номерди өчүрүшүбүз керек. Мынакей номерди удалить дегенди басып өчүрөбүз. Удалить номер. Номер удален. Болду. Кайрадан телеграмга кирип, я подтверждаю деген басабыз. Резервный копия биз кылган жокпуз, ошентсе да мынаны текшерип коелу. Бул ссылканы басып киребиз дагы. Удалить резервный копию дегенди басабыз. Кайрадан эле ушул аккаунтту алмаштырганга туура келет экен. Мына Александра Иканова. Дали. Негизинен балким автоматически болуп калышы мүмкүн, резервный копия. Ошон үчүн бир текшерип коеюн чечтим. Мына отмена кылып коеюн. Отмена кереги жок. Резервный копиянын кереги жок экен. Демек достор, кайрадан биз телеграмга келип туруп, я подтверждаю дегенди басабыз. Аккаунт принят в обработку дейт. Демек биз биринчи аккаунтту ушинтип кетирдик. Мои рефералы дегенди басып, өзүңөрдүн реферальный ссылкаңарды алып, мынакей реферальный ссылкаңарды. Эгерде реферал каттасаңар, адам каттасаңар, алар дагы иштесе, ушинтип жаңы аккаунттарды түзүп берсе, анда силерге 3 рубльден түшүп турат ар бир рефералдан. Мына ушинтип иштейбиз достор. Баланс дегенди басып, ушул азыркы түзгөн почтабыз текшерүүлүүдөн өтсө, мына hold деген 6 рубль деп турбайбы? Ошо мына баланс деген жерге түшөт. Ошондо биз вывести дегенди басып туруп, Kiwi кошелегибизге айтып чыгарып алсак болот. Азыр менде акча жок, ошон үчүн көрсөтпөй атам. Андан сырткары история баланса деген жерден окончание регистрация аккаунта дейт. Мынакей ушул жерден текшерип бүткөндөн кийин бул жака чыгып калат. Мынакей плюс деген басып, новый аккаунт дагы мына атка, мына адамга дагы регистрация ушинтип ачып, кетирип кошумча иштесеңер болот. Мына андай регистрация кылган сайын силерге 6 рубльдан төлөп берет. Эгер туура жасасаңар,
паролду, email, аты жөндөрүн туура жасасаңар, анда силерге 6 рубльдан төлөп берет. Акчасы чыгып атат достор, ишеничтүү сайт. Андан тышкары бул жерде силер помощь деген жерден кошумча маалыматтарды алсаңар болот. Администратор менен сүйлөшсөңөр болот. Выплаталарды ким чыгарып атат, ошолор жөнүндө маалымат алсаңар болот. Мынакей чыгарган выплата адамдардын бүт бардыгы чыгарып аткан акчалары бул жакта көрсөңөр болот. Мынакей достор, ушундай сонун бир жумуш экен. Зерикпегендер үчүн ар бир почтаны тез жасап эле 6 рубльдан күнүнө иштеп акча тапсаңар болот. Рахмат достор, эгерде жакса сөзсүз түрдө жакты белгисин басып, менин каналыма катталып элек болсоңор, сөзсүз түрдө катталып, коңгуроону басып коюуну унутпагыла. Ой пикир, сын пикирлер болсо комментарийге өз ой пикириңерди, сын пикириңерди жана сунуш пикириңерди жазсаңар, мен кабыл алам.